Мамат Шаиев Ош шаардык билим берүү башкармалыгында иштейт. Ош шаардык мэриясынын буйругунун негизинде аталган башкармалык кызматкерлери турак жайларын камсыздандыруудан өткөрүштү. Бул буйрук баардык мамлекеттик кызматтарга берилгендиктен кызматкерлердин баары турак жайларын камсыздандыруудан өткөрүшкөн. Гарановдо атайын айтышты, желающий. То есть өз каалооңор менен үйүңөрдү камсыздан өткөрүп койгула деген агитация жүрдү. Аны каалоочулардын көпчүлүгү камсыздандыруу үйлөрүн мыйзамга баш ийишти. Анткени сумма өтө аз да, 500 сом. Бул 500 сом 1 жылга алынат да, туурабы? Ошо 500 сомду төлөп коюшту баары эле. Ош шаарынын муниципалдык тура жай коммуналдык башкармалыгы көп кабаттуу үйлөрдү камсыздандыруудан өткөрүүгө көмөктөшүүдө. Бул башкармалыктын карамагында дагы 5 кызмат көрсөткөн бөлүмдөр бар. Ал жайларда баатирлери камсыздандыруудан өткөндөргө гана тактамалар берилсин деген тапшырма берилген. Ал эми шаарда каттоосу жоктор айылдагы үйлөрүн камсыздандырып келиши керек. 31 000 квартира бар. 31 000 кожолук дегенге. Бул көп кабаттуу үйлөр. Ушул мыйзамдын негизинде азыр турак үйлөрдү, батирлерди камсыздандырып атабыз. Ош шаарында каттоосу жок, пропискасы жок, квартирада жашап аткандар дагы айылдагы үйлөрүн камсыздандырууга камсыздандырып атышат. Эми азыр элибизде зордоп камсыздандырасыңарбы? Бул жерде милдеттүү деп жазып койгон жери бар. Эксперттер Ош мэриясынын мындай кадамы мыйзамсыз деп эскертишүүдө. Турак жайларды камсыздандырууда жергиликтүү тургундардын жеке укуктук актыларына тоскоолдуктар жаралбашы керек дешет. Жарандардын өзүнүн укуктук милдеттерине жана укуктук иш аракеттерине тоскоолдуктар жаратуу бул мыйзамсыз болуп эсептелип калат. Ал эми ал мыйзамдын негизги түшүнүктөрүндө көрсөтүлгөндөй бул түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Жана ошол эле мезгилде кандайдыр бир иш аракеттер менен жарандарды атайын милдеттүү камсыздандыруу тартууга аракеттерди жасаш керек деп көрсөтүлгөн. Ал жерде бир гана справка берип коюу, бербей коюу жана башка жарандардын өзүнүн укуктук аракеттерине келип чыгуусуну чектегенге эч кимден мыйзам тарабынан тыюу салынган. Ош шаарында жалпы 56 000 жеке турак жай катталган. Учурда алардын 13% гана камсыздандыруудан өткөн. Өткөн жылы мыйзамды ишке ашыруу максатында Ош шаардык мэриясы атайын комиссия түзгөн. Азыркы учурда бул багыттагы иштер күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүүдө. Оштун көрсөткүчтөрүн көтөрүш үчүн биз аймактарды дагы өнүктүрүп атабыз да. Бул дегени биринчи мамлекеттик кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер өзүбүз баш болуп, өзүбүз үйлөрүбүздү камсыздандырсак, бул башка жарандарга дагы милдеттүү түрдө болуп эсептелет. Андан кийин дагы айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө 14 500 мамлекеттик кызматкерден бүгүнкү күндө 10 000 кызматкер, мамлекеттик кызматкер, муниципалдык кызматкер камсыздандыруу өттү. Бул дегени 67-68% түзөт. Кыргыз Республикасынын мыйзамы турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө 5-берене милдеттүү камсыздандыруунун негизги принциптери болуп төмөнкүлөр саналат. Биринчи, ушул мыйзамда белгиленген чектерде турак жайга келтирилген залалдын ордун толтуруп берүүгө кепилдик. Экинчиси, ушул мыйзамда белгиленген чектөөлөрдү эсепке алуу менен менчик ээлеринин турак жайды камсыздандыруусунун жалпылыгы жана милдеттүүлүгү. Үчүнчү, турак жайды пайдалануунун бардык мөөнөтүнүн ичинде милдеттүү камсыздандыруунун колдонулушунун үзгүлтүксүздүгү. Башка аймактардагы облус шаарларга салыштырмалуу турак жайларды камсыздандырууда Ош шаарынын көрсөткүчү төмөн болууда. Андыктан шаар бийлиги бул багытта көрсөткүчтөрүн жогорулатуу үчүн болгон аракеттерин көрүп жаткан учур. Марат Акынбек уулу, Кудайберди Дыйканов, Ош Бирим жаңылыктары.